Садыр Жапаров келгенден баштап көпчүлүк бир инсандар Садыр Жапаровтан коркуп, Кыргызстанды 30 жылдан бери келемишке окшоп, Кыргызстанды 30 жылдан бери жеп, ичип, жада калса чычкан инсандар, Кыргыз элинин баарын тентетип жиберген инсандар Садыр Жапаровга карамандай каршы чыгып, ар кандай митингдерди, ар кандай сүйлөшүүлөрдү, ар кандай нерселерди кылып атканы бул чындык. Мен айтаар элем. Актуалдуу маселе Садыр Жапаров ушунчалык коркунучтуу болуп калдыбы? Аю компаниясы канча деген салыктарды төлөбөй шаки, канча деген фирмаларды ачып, арак сатып, строительный фирмаларды ачып жатканын өзүңөр билесиңер. Ага окшогон Кыргызстанда компаниялар өтө көп. Садыр Жапаров шаки саткан аю арагынан да коркунучтуу болуп калдыбы? Садыр Жапаров Мальборо, Винестан жана башка сигареттерден да коркунучтуу болуп калдыбы? Садыр Жапаров коньяк жана башка ичимдик, наркотик жана башка уулуу заттардан да коркунучтуу болуп калдыбы? Эмне үчүн? Кыргыз элинин келечегине күйө турган болсоңор, Кыргыз элин ушунча сүйө турган болсоңор, элдин баардыгын уулап келген ушундай уулуу заттарды сатып аткан, элдин баарын бузуп аткан, эки семьянын баары ошо арак найынан ажырашып аткан маселелерди көтөрүп чыкпайсыңар, баатырлар жана кыйындар. Же Садыр Жапаров бир канча пландарын жана бир канча кландарын, партиялык системалардын баарын жоготуп атканына карамандай каршыбызды айтпайсыңарбы? Садыр Жапаров 30 жылдан бери кыла албаган Кумтөр компаниясында кул болуп, ошол жерде 20 000 акционер бар деп Бабанов бакырып жүргөн, ага окшогон сөрөйлөр эч убакытта баш көтөрүп сүйлөй албаган президенттер Садыр Жапаров келген убакытта сот чечими чыгып, жарандар сотко берип, Кыргызстан мамлекетине 3 миллиард 200 миллион доллар Кыргызстанга өндүрүлүп берилсин десе, азыркы убакта Кумтөр компаниясы ар кандай шантаждарды уюштуруп, Сапар Исаховду алып келебиз деп, жана башка нерселердин баарын кылып атканын биз билебиз. Билебиз силерди. ЛГБТ жана МПОшниктер, жана Кумтөр, жана Мадумаров, жана Текебаев, жана Атамбаев, жана башка кландар, жана пландар, уурулар, силер Садыр Жапаровду жок кылыш үчүн, ушул бийликти өзүңөргө тартып алыш үчүн, адамдарга соо иштебей эле адамдарды Дасмияга жана башка кафелерге чакырып, 150дөн, 200дөн, 700дөн, 1,5 миңден адамдарды чогултуп алып, ошол нерселерди, пландарды кылып, ошол жерден 5 000 сомдон акча таратып, элдин баардыгын 15 майда Кыргыз элиме кыянатчылык кылып, ушул бийликти алып коелу деп даярданып атканыңарды билебиз. Атайын Кыргыз элимдин бетине атайын кислородный зеленка чачып, ушундай иштерди кылабыз деп атканыңардын баарын угуп атабыз. Чакырган жериңерде Кыргызым ойгон жана ойлон деген сыяктуу мындай китептерди таратып атканыңарды билебиз. Буларды силер аябай жакшы билесиңер. Мына мындай китептерди чыгарып, тез аралыкта ушул китептерди чыгарып, могу китептерди Кыргыз элине күйгөн инсан болуп, могундай китептерди Кыргыз элин ушунчалык сүйгөн инсан болуп, мөңгүлөрдү сатпаш керек, мындай кылыш керек деп эметип ушуларды берип атканыңарды билебиз. Силердин оюңарда эмне бар экенин билебиз. Силер үчүн күйөм, бардыгына до конца турам, мен акырына чейин чыгам, Кыргыз элим үчүн өлөм деген инсандар. Биз Текебаев менен отуруп кофе ичип турчук. Биз жана башка мыкты саясатчылар менен отуруп кофе ичип отурчук дейт. Урматтуу Кыргыз элим, убагында биз эч ким менен отурган эмеспиз. Биз эч ким менен дагы отурбайбыз да келечекте деп сүйлөп аткан ошол балдар. Ошол кишилер, ошол инсандар. Урматтуу элим, ойгоңгула, ойлоңгула. Эми чыныгы күрөш башталды. Садыр Жапаров келгенден бир аз болуп, азыркы убакта түшүнөм, Путинге жакпай жатышы мүмкүн. Убагында Путиндин астында намаз окуган,
биздин президенттер Акаев, Бакиев, андан кийин Отунбаева, андан кийин Атамбаев, Сооронбайлар чуркап барып биримдик деген партия ачып, ошол силердин каалаганыңарды кылып беребиз, Кыргыз темир силерге өткөрүп беребиз деген. Ага факты. Аны ким айткан? Аны Бактыбек Калмаматов айткан ошол убагында, шайлоо убагында. YouTube'га кирсеңер баарын билесиңер. Садыр Жапаров Кыргызстандын келечеги үчүн деп менмин деген афиора кумтөр менен алышып атат. Менмин деген дүйнөлүк бандиттер менен жана дүйнөлүк саясатчылар менен алышып атат азыркы убакта. Урматтуу кыргыз элим. Кумтөрдө 20 000 акционер бар. Аны Бабанов өзү айтып атат, трибунада туруп алып. 16-жылы. Кыргыз элим, силер алданбагыла, силерди алдап, ооз ачырганга чакырып, ушундай китептерди таратып, ушундай саясаттарды кылып, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Атамбаевский балдар, Жеңиш Молдокматовдун балдары, бүтүн Кыргызстан жана башкалар ушундайларды кылып атканын угуп атабыз. Андан кийин Атамбаевдин балдары бир балдарга 2-3 миллион сом сунуштап, жакшы сүйлөйт экенсиң, жакшы алып барат экенсиң, митингтерди уюштурайлы, бизге иштеп бер, биздин максатыбыз Садыр Жапаровду кулатуу, Атамбаевду түрмөдөн чыгаруу деп айтып атканыңарды угуп атабыз. Урматтуу элим, ак менен караны, кара менен акты айырмалап билгилечи суранам силерден. Урматтуу элим, экинчи маселени айтып коеюн. Жеңиш Молдокматов ошол эле баланы тартып, бизге иштеп бер, көйгөйүңөрдүн баарын чечип беребиз. Биз келген болсок квартира алып беребиз, биз келген болсок минтип беребиз деген маалыматтарды угуп атабыз. Дагы эле Жеңиш Молдокматовдон дагы башка бүтүн Кыргызстан болобу, Атамбаев болобу, башка дагы Текебаев болобу, башкалар да ушул кадам менен баратканарды билебиз. Кыргыз элим, качан биз бирөөлөрдүн жеми болуп жүрөбүз. Биз үчүн күйөм, силер үчүн даканса турам деген инсандар саясатчылар менен кофе ичип отурушат. Азыркы убакта пандемия убагында, азыркы убакта кыйынчылык убакта кофе иче турган убактпы? Эс ала турган убактпы? Кыргыз элим, ойгонгулачы. Билебиз, бир адам, бир саясатчы Кыргыз элинин ушул деңгээлге алып келип койгон жана мигранттардын баарын өстүрүп жүргөн бир саясатчы. Депутаттыкка келе албай, кайрада президенттик шайлоого эптеп келе албай, кече эле апасына Куран окутуп, ошол жерде эмне деген пландарды пландашканын баарын билебиз. Кыргыз элим, эч убакта биз шыбыр деген нерсени айтпайбыз. Айтсак ар дайым факты менен айтабыз. Бардык кыргызстандыктарды, бардык кыргыз элимди коркпогонго чакырам. Барыңарды бир туунун астына, бир гана мекенчилик партиясынын астына эмес, бир туунун кыргыз элинин астына бириккенге чакырам. Бирик кыргызым, бириккиле, бирге турган убакыт келди. Биз сырткы 1000 душмандан ички бир душман деп коет. Ички душмандар көйүп кеткен үчүн, Кыргызстаныбыз алсыз болуп кеткен үчүн, бизди Тажикстан, каяктагы калган экономикасы өлүп калган Тажикстан бизди кече жакында эмне кылып койду? Элим, ойгонгула, ойлонгула. Биз эч убакта Тажикстандан коркпойбуз. Жана корккон эмеспиз. Садыр Жапаров биздин үстүбүздөгү президент болгондон кийин Амирил Муъминин дейт. Эй, кулдар, силер дейт, силердин үстүңөрдөгү башыңарга баш ийгиле деп айтат. Амирибиздин башчылыгына баш ийип, 100 000 деген кан төгүүдөн Садыр Жапаров алып калды. 100 000 деген миллион деген инсандар ыйламак болчу ошол убакта. Ошодон алып калды кыргыз элим. Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун эрдигине ушуга баа бергиле. Кайра Мадумаровчулар, Маргарита Марипа, Бекиев, Орозайым, Жеңиш Молдокматов жана Куренов деген мен силердин баарыңарга айтарым, элдин чыккынчысы болбогула, элим үчүн эл тарапта болгула. Өзүңөрдүн партияңар, өзүңөрдүн эртең келе турган позициялардын баардыгын жыйыштырып койгула. Силерден күйүп бүттүк, депутат болобуз, бул болобуз деп. Мен силерге бир нерсени ачыктап кетейин. Бакай Кашкарбаевдин жанында бир жакын жардамчысы бар эле. Бакай Кашкарбаевдин позициясы эмне экен десе, Бакай Кашкарбаев элдин баарына пиар болуп көрүнүп, Садыр Жапаровдун аркасынан элдин баарына таанылып, андан кийин 7-чи чакырылышка депутат болуш экен. Мен бүгүн жарым саат алдын мына угуп келдим ошо маалыматты. Ошондой позицияны укканда мен ошо Бакай Кашкарбаевден бекер эле иштеп жүрсүм дейт.
кетип калдым дейт. Элим, эмне болуп баратабыз? Мен суранат элем, айланайын, өйдө жактагы адамдаргаданчы ушу депутаттардын айлыгын биз 8.000 сом кылып коелучу. Эч ким депутат болом дебесин. Андан кийин кайра жалжаңдап эле кайра ушу ак үйдүн астына, өкмөт үйүнүн астына эч ким барбай да калат. Баягы чимкириктерди 90 кылбайлы, 120 кылбайлы, 55 эле кылып коелучу. 55 чимкирик кекиртектен жетет. Бизде өзү 44 эле район бар. Мыйзамдын мыйсын түшүнбөгөндөр, келип алып акыл үйрөтсө жаман күйөсүң дей. Садыр Жапаров не ушунчалык наркотиктен эле жаман болуп кетти айтып атчай. Арак саткан инсандарды, наша саткан инсандарды, насвай саткан жана сигарет саткан инсандарды эмне үчүн айтпайсыңар? Канча деген адам, бул бөйрөгүн алдырып, бөйрөгү куурап калып атат. Арак ичип, ички органдар күйүп кетип атат, өлүп калып атат. Эмнеге айтпайсыңар аларды? Эмне Садыр Жапаров күнүгө адам өлтүрүп атабы? Же Кыргызстан келечегине кыянатчылык кылдыбы? Тескерисинче Садыр Жапаров кыргыз элим үчүн деп, жерим деп, өз атасы, өз апасы жана баласынан айрылган инсандардын бири. Саясатта эң жапа чеккен жана эң кордукту көргөн инсан. Садыр Жапаровду азыр кокочо көргөзүү менен алексиңер. Камчыбек Ташиевди кокочо көргөзүү менен алексиңер. Мен мойнума алам. Кадрлык маселеде таңкыстык бар. Элим 30 жылдан бери орго чирип калган, ирип калган нерсени тазалаш өтө кыйын. Бөлүшүп, комментарий калтырып, менин бул жеке баракчама катталгыла. Менин баракчамды бул уурулар 17 жол жабышты. Мына мен 18-чи Азамат Мурат деген ушу баракчадан кирип атам. Кыргыз элим ойлоңгула. Мен бирөөңөрдөн акча талап кылып, жана акча алып, акча үмүт кылган инсан эмесмин. Мен бирөөдүн проектиси эмесмин, мен бирөө менен кофе ичип отурган эмесмин. Жана келечекте да отурбайм. Парламентке да мен барбайм. Мени да аркамда канча деген элдер колдоп, бекзат парламентке бар, сагышон патриот инсандар керек дейт. Чындыгында мыкты кыргыз эл үчүн күйө турган патриот инсандар керек. Мен ушул жерде отуруп сүйлөп аткан болсом, элим, мен бир бай, бир олигархтын баласы эмесмин. Мен өзүмдүн жумушумда отуруп, кара жумуш, эртеден кечке мынтип мазол болуп иштеген жерде, мынтип отурган жерде, ушул жерде отуруп сүйлөп атам. Менин элитный пентхаус, элитный менин ушундай бир офисим жок чыгар. Замандаш партиясына кирип алып, бүтүн Кыргызстан кирип алып, Кыргызстан кайра шайлоо сайын акча чачып ар күн көрө турган мен акчам жок. Мен болгону адилеттүүлүктү, чынчылдыкты кыйналып жаткан кыргыз элимди соттордун бардыгы зордоп, күнөөсүз инсандарды камабатка чын ошолордун бардыгы жоопко тартылса экен, адилеттүү сот келсе экен, Аллахтын алдына барган кезде ошол соттор дагы күнөөгө батпаса экен деп атам. Садыр Жапаров келип ошолордун баарын оңдосо экен деп атам. Эми мына, иштеп баштайын деген кезде ЛГБТ солобу, МПО солобу, башка Мадумаровдун күчтөрү болобу, Текебаевдин күчтөрү болобу, бардыгы монтип атат, монтип эле курчап эле отургузуп атат. Не деген бул? Кыргыз элим, өзүңүздөр билесиздер, 4-чү төңкөрүш ушуларга болот. Тажатып бүтпөдүбүзди. Баягы 3-чү төңкөрүштүн эртеси күнү болуп кетмек. Садыр Жапаров элди сактап калбаганда, элди кармап калбаганда, бир депутат шаарда жок болот болчу. Үйлөрүн басып алып, өрттөчүсүн өртөп, ыргытчысын ыргытмак. Ошон үчүн ар бир кыргыз эл менен жана кыргызстандыктарга кайрылам. Биз кыргыз эли корккон инсан эмеспиз. Манастын руху бар, Манастын духу бар. Мен өзүм Талас областынын кулуну катары, бекзат жана Кыргызстандын жараны катары, кайдыгерге караган инсандар катары эч кимден коркпогула, тикеңерден тик турула. Ар бир башта бир өлүм бар. Аллах Таала көлүнүн нафси заикатул маут деди. Бардык нафс өлүмдү амтатат деди. Эртели кеч коронавирус менен өлүп кетесиң. Эртели кеч грипп болуп өлүп кетесиң. Эртели кеч авария болуп өлүп кетесиң. Эртели кеч бирдеке болуп өлүп кетесиң. Кыргызстан сөнүксүнчү. Кыргызстандын сөнүксүн. Өз позициясын тыя албаган бирөө ген прокуратурада отурушум керек. Бирөө болсо мен кызматка барбайм деп туруп, мен 7-чи чакырылышка депутат болуп алсам болду. Өзүмдү мен пиарлап алайын.
Бирөө болсо президенттикти келип алып алайын. Тажаттыңар силер, тажаттыңар. Силер жокта жашоо өтөт, Кыргызстанда Камчыбек Ташиев мен Садыр Жапаров эле иштесе болду. Калганын баары жоголгулачы баргыла. Кетчү жака кеткиле жаман. Жинге тийдиңер го баарыңар. Мадумаровчулар баргыла ошо. Азыр силердин эме группаларыңарда баары отуруп алдыңар. Группаларыңарды баарын тазаладыңар. Фейктердин баарын жана боттордун баарын биз чыгардык деп сүйлөшүп атасыңар. Бирок силердин дагы деле аудио записиңер баарын угуп атам. Эч убакта кутулбайсыңар менен. Эч убакта мен силер менен даканса көрүшөм. Элимдин келечеги үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн мен силер менен даканса көрүшөм. Мен эч кимден коркон эмесмин, жана коркпойм. Жана мен бирөөгө мынтип бир жерге чакырып алып, мондай китептерди таратып, мындай китептерди таратып, мен бирөөдү чакырып туруп, бирөөгө тукуруп, Атамбаевди түрмөдөн чыгарып алалы, Мадумаровду президент кылып алалы, же могу жерди сатып жиберели, тиги жерди сатып жиберели деп мен бирөөгө суранып жана кол коюп жүргөн жокмун. Жана менде радуга вестин ичиндеги каташтарым жок. Элимин күйгөн үчүн айтып атам. Күйгөнүм үчүн, өрттөнүп баратканым үчүн айтып атам. Биз ишенген. Ушуну бир билгиле. Садыр Жапаровду колдойм. Садыр Жапаровду колдочум эле. Андан кийин мен колдобой калдым деп сүйлөп берип койчу деп. Бир балага, бир партиядан ошо сен ошентип айтып койгонуң үчүн Садыр Жапаровду колдоп жүргөн адам. Азыр мен колдобой калдым деген үчүн 2 миллион сом берем деп айтып бер. Ошентип эле айтып койчу деп. Садыр Жапаров колгон элдин жек көрүүсүн дагы ашырыш керек. Садыр Жапаровду элдин баары жаман көрүш керек. Ошондой тарих үчүн 2 миллион сом акча сунуштап атыптыр. Мына мен угуккан фактылар булар. Оозума-оз, көзмө-көз угуп келип атам ушуларды. Элим, Садыр Жапаровдорго кетириш үчүн канча миллион деген акчалар коротушат барчы. Мен элим үчүн иштейм. Мен Садыр Жапаровду колдойм деп туруп, эртең тетир сүйлөп аткан инсандар болсо, кекиртек көп узак жерге секиртет деп элестетип койгула. Ал кекиртек ал адамга Land-Cruiser алып берди. Ал адамга трехкомнатный квартира алып берди. Ал адамга 570-470 алып берди. Кекиртек катуу жака секирти дагы анын позициясын өзгөртүп койду деп элестетип бергиле. Азыр мен ачык айтпайм. Bir adamga машина, bir adamga 3 комнатный квартира алып берип. Ошонун үстүнөн иштеп атам. Ошону табып чыгам. Ошонун жүзүн жакын каралыкта ачам. Кыргыз элим, ойгон ойлу, ойлон ойлу. Мен силердин алдыңарда Аллахтын алдында тазамын. Орозон күндө жа кутты түндү жамын айтам. Бирөөдөн 1 сом албайм жана алган эмесмин. Мен силер үчүн, элим үчүн, жерим үчүн ардайым турган эркек инсанмын. Айтканым айткан, дегеним деген. Садыр Жапаров чыкканча дагы иштеп жүргөн инсандардан болчук. Мен 5 жыл Кореяда кул болуп келгем. Кореяда иштеп келген бир кореецтин астында. Айына бир канча акчадан табып. Бул жака келип, кичинекей бир ишкерлердин санын толуктаган инсанбыз. Менин кийип турган кепкамды, менин кийип турган спортивкамды, муногу футболкамды бирөө алып берген эмес. Өзүмдүн мэйнетим менен, адал мэйнетим менен алган адаммын. Эч убакытта бир шүпө деп коет түрктөрдө. Күмөнүңөр болбосун. Мен силерди акча үчүн сатпайм. Кече президенттик шайлоодо эбегейсиз акчаны мага сунуштаган. Ошол акчага өмүрүмдө ал акчаны таппайм мен. Ошол акча 100-200 миң доллар табышың мүмкүн. Бирок андай акчаны өмүрүңдө таппайсың. Ошондой акчаны сунуштаган кезде кыргыз элим меники сатылбайт. Элим үчүн даканса турам. Кыргыз эли кандай кыйын калк экенин көргөзөм деп туруп ошол позицияма кайтпай койгом. Жана мен кайтпайм. Анткени мен атамдын жана тууган уруктарымдын жана мен бир туугандарымдын кыргыз элинин жерин, кыргыз элинин бетин жер караткым келбейт. Акча табылат. Намыс табылбайт. Өмүр табылбайт. Ар табылбайт. Анан берген эркектик сыпат табылбайт. Мени Мадумаровчулар жана башка күчтөр жаман көрүшүңөр мүмкүн. Убактылуу жаман көрөсүңөр. Садыр Жапаров себепчи болуп Кыргызстанымды көтөргөн кезде, Кыргызстанды кычыратып туруп, жакшы мамлекет кылган кезде менин келип бетиме келип айтасыңар, рахмат сага. Сени кыйкыранча, сени айтканыңча бар экен деп. Силердин келечегиңерди Атамбаев оңдоп берген эмес. Силердин келечегиңерди Мадумаров оңдоп берген эмес. Силердин келечегиңерди
Сооронбай Жээнбеков оңдоп берген эмес. Силердин келечегиңерди Отунбаев оңдоп берген эмес. Силердин келечегиңерди Бакиев жана Акаев оңдоп берген эмес. Жана ошолордун жанында жүргөн жанжокерлөр, садиктер сатып жүргөн, жерлер сатып жүргөн инсандар оңдоп берген эмес. Элим. Эми силер аларга эч убакта ишенбешиңерди барган чакырам. 15-inde чоң митинг кылабыз. Бардыгыбыз ушундай нерсе кылабыз. Атайын кислородный эмелерди куюп, зеленкаларды куюп, ошол мекенчилерге Садыр Жапаровду колдогон инсандардын бетине чачабыз деп жүрүшөт. Так маалыматтардын баарын алып атам. Урматтуу кыргыз элим, баарыңар ойлоңула жана ойгоңула. Ушул боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетке жана МВДга жана башка биздин укук коргоо органдарынын баарына кайрылам. 15-inde тикеңерден тик туруп, ким мыйзамды бузса, ким жаман ойлор болсо, баардыгын камоого жана баардыгына катуу жаза көрүнөрүн талап кылам. Биз кайра карап пикетке чыгырган үчүн биздин экономикабыз күнүнө кетип атат. Бирок ЛГБТнын жана Комтөрдүн жана башка Атамбаевский, Отунбаева жана башкалардын баардыгы Мадумаровдун чөнтөктөр капчыктары калың бул акчага толуп атат. Бизге улуттук баалуулук керекпи? Же бизге бир адам чөндөгөн акча болгон керекпи? Бизге Кыргызстандын сөнүккөн керекпи? Же бир адам буттан туруп компаниялы болгону керекпи? Элим, ойгонойлу, ойнолоюну. Мен айткан сөзүм бардыгы акча буну сүйлөтпөйт. Акча аябай аккуратно жана нефти коротпой, жана акылдуулук менен минтип ойлонуу жана элди алдоо менен сүйлөтөт. Бул жүрөктөн чыккан ачык жана чындык сөздөр. Менин сөзүм жакпаса, уурулар, жегичтер кулаңар жабып алгыла. Садыр Жапаров убагында айткан, менин башымды кесип койушуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар деп. Менин башымды кесип койушуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Ошон үчүн айтып койгон сөз үчүн, факт үчүн эч кимге унчук албай 8 айдан бери оозуңар жаап отурасыңар. Жана силер келечекте да мага унчук албайсыңар. Эмнеге дегениңизде, урматтуу кыргыз элим, мен ар дайым кыргыз элиме чындык жана фактын айтып келгем. Мадумаровдун саткан жерлерин айтып келгем. Текебаевдин аялына жазылган 100 миллион баалуулук байлыктарды айтып келген инсанмын мен. Урматтуу кыргыз элим, кагылайын карапайым калк, мен силерди 15 майда эч бир күчкө алданбаганга, Комтөрдүн кулу болбогонго чакырам. Комтөр баарыңарды сатып алышы мүмкүн. Уурулар, жегичтер, бирок нукура кыргыз элин сатып албайт. Нукура кыргыз элин Комтөргө сатылбайт. Жана сатылган эмес. Нукура менмин деген кыргыз азыркы убакта ажоо болуп келген Садыр Жапаровду 100 миллион долларга сатып алган эмес. Садыр Жапаров ошол бир инсан сатылбай, азыркы убакта Комтөрдүн келтирген бизге зыяндарын төлөтүп, жана бизге кайтарып беришин талап кылып атат. Убагында 300 миң кол топтойлу. Комтөр бизге 3,5 миллиард сом акча, 3,5 миллиард доллар акча төлөп бериш керек деп айткан. Ошол айткан сөздөрдүн азыркы убакта ажоо болуп келгенде аткарып атат. Бирок Комтөр ал акчаны оңой менен бербейт. Комтөрдө 50 миллиард доллардан ашык акча бар. Мурда 640 тонна болсо, азыркы убакта 1000 тоннадан ашып кетти булардын немеси. Түшүн берип аткан жери. Урматтуу кыргыз элим, 16-жылы, 14-жылы, 10-жылы Акаевдин убагында 2005-2000 жылдар, 95-жылдар деле Комтөрдүн мөңгүлөрдү берип аткан кезде биз отуруп бирок 16-жылы Атамбаев ошол жерден бер салбадыбы? Комтөргө 15 миң гектар жерди, кыргыз элим. Ошол убакта биз маалыматтын жетпегени жана биз билбегенибиз, ал убакытта бардыгыбызды камап, бардыгыбызды коркутуп, аркабыздан адам салып жүргөн булар. Сен кандай бир адамга жаза көргөзсөң, Аллах Таала сага ошондой жазаны көргөзмөйүнчө Аллах Таала албайт. Ага бир далил. Садыр Жапаровду күнөөсүз жана Садыр Жапаров менен чогуу менин бир тууганымды жана башка инсандарды камап койгон үчүн, жана дагы жөнөкөй эле карапайым инсандарды камап койгон үчүн Аллах Таала буну жазалап түрмөгө алып барып зек кылып койду. Бул факт. Кимиңер таап аласыңар? Кыргыз элиме 3 жыл отуруп, эшектин туш оозун чечпеген Россияга чуркап барып, биримдик мекеним Кыргызстан партиясын өткөрүп берип койчу деп
Акыры ушу менен аяктады. Üçüncüden Bakıt Amanbayev, Bakıt Amankulov айтып атат. Biz Россияны сагындык. Biz өз жерибизге кайтайлы дейт. Кыргыз элим. Аларда акча көп. Алар Россияга барып жашаса, бир остров куруп жашаса дагычы өмүр бою эч кимге кул болбой өтүп кетишет. Biz бирөөнүн астында калсак, карапайым калып өмүр бою кул болуп калабыз. Бөлүшүңүздөр, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Мен ар дайым элге ачуу чындыкты айтып келгем. Ар дайым жана келечекте дагы айтып берем. Мына элим шымына чычып койгонсуп, Сооронбай Шарипович. 670 миллион долларды кулкунна коюшуп, маскаларды, 3 сомдук маскаларды 25 сомдон сатты. Эмне түрткү болду? Ошто бир маска чыгарган бир компания 10 жылдан бери мына аппаратураны алып койгом, мамлекет уруксат бербейт дейт. Бекер 100 миң миллион маскалар чыгарып берсе болом дейт. Эмне болуп атат? Кекиртек баягы эле долларга секиртет. Баягы эле акчага мас кылат. Ошентип кыргыз элим кымбатчылыкты, экономикалык кризисти жана саясий кризисти ушулар алып келип тип кетти бизди. Садыр Жапаров ошол туңгуюктан чыгып кетиш үчүн Кумтор компаниясы бизге келтирген зыян жана мыйзамсыз иштер үчүн 3 миллиард 200 миллион долларды Кыргызстанга төлөп, чет өлкөдө карыздарыбыздын баарын кутулуп, карыз берген эмес, карыз алган эмес, карыз берген мамлекет болууга аракет кылып атат. Мындай китептерди эмне үчүн таратат билесиңерби? Ойгон, ойлон деп. Бунун баарын окуп чыгам. Андан кийин силерге дагы айтам. Бул китептерди өздөрү бирдекени саясат кылып, бирдекени көздөгөндөн ушундай 100 миң миллиондон китептер чыгарышат булар. Элге түшүндүрүү иштерин кылып, элди даярдайт дагы, андан кийин элди төңкөрүшкө же бийлик алмаштырууга алып барат. Кыргыз элим, ойлонгула. Ифтар берилmiş болуп, ооз ачырылmış болуп, 5 миң сомдон берип, 1000ден, 700дөн, башкадан 150дөн, 200дөн балдар топтоп атканыңарды билебиз, уурулар. Берсеңер Аллах үчүн бергиле. Берсеңер соо үчүн бергиле. Бирок эртең 15 майда аянтка чыгып берип койгула. Бул биздин акыркы үмүтүбүз дебегиле. Антип кыргыз элимдин душманы Кумтөрдүн кулу болбогула. ЛГБТ жана МПонун кулу болбогула силер. Патриоттор, мыктылар, спортсмендер, кыргыз элимдин келечегине кайдыгер карабан инсандар бардыгыңар кайтарым. Эч кимиңиздер сатылбаңыздар. Кыргыз эли сатылган эмес жана сатылбайт. Биз кыргыз эли ошондой мыкты калк экенибизди дүйнө жүзүнө көргөзүп коюшубуз керек. Ар дайым эле бийликти алмаштыруу жагынан биринчи местада турбай, пикетке чыкпаган жагынан да биринчи местада туруп, кыргыз элимдин өнүгүү өсүшүнө аракет кылалы. Кыргыз элим келечек эртең уурдалган эмес, тонолгон эмес, өнүккөн өлкө болушуна аракет кылалы. Кыргыз элим Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиев, кан кечип жүргөн инсандарды колдогула.